Салам достор, сиздер менен мен Азаке, эл уксун YouTube каналы. Туугандар, бүгүнкү чыгарылыштын каармандары десек болот. 4400 адам. 4400 адамдын көз жашы төгүлүп, ушул Военно-Антоновка айыл өкмөтүнө караштуу жерден жер алышып, азыр кызыл китеби жок, документи жок, алданып калган, көз жаш, ыйламай, кыскасы ушундай болуп турган учур. Ал эми ушул Военно-Антоновка айыл өкмөтүнө караштуу жерден 200 гектарды ушул 4400 адамга жер кылып чыгарып сатып жүргөн аял. Бул ким? Бүгүнкү чыгарылышта негизи ошол жөнүндө болмокчу. Кантип 4400 адамды ыйлатып коюп, көз жаштарын төгүп коюп, жана ошондой эле мамлекеттин чарба жагында колдоно турган жерди ушинтип сатып коюп, жоопкерсиздик менен жүрөт. Ал аял негизи эле ким? Жана анын үстүндө кимдер турат? Будай, арпа тигиле турган жерди сатып салган адамдар негизи мамлекеттин алдында жооп бериш керек эле. Мамлекетибизди бийигине өстүрбөй, капталдан чоңойткон адамдар өзү кимдер булар? Биздин өлкөдө акыркы 30 жылда бир эле нерсе калыптанып калган. Ал коррупция. Жөн эле коррупция эмес, саясий коррупция, экономикалык коррупция жана кландык башкаруу. Мындан ары мындай акмакчылыкка жол бербейбиз. Демек, ар бир кыргызстандык коррупция менен күрөшүүдө мага жардам беришиңиздер абзел. Түрүп салбай аягына чейин көрүңүздөр. Чыгарылышыбыз ушул сырдуу аял жөнүндө болмокчу. Тоже знакомый, да? Знакомый, да? Эч кандай приказ бербей эле кой. Эч кандай приказ бербей эле кой бизде да. Мен кыскача бир жер мафиясы боюнча бүгүнкү күндө карапайым жөнөкөй элдин бир мечтасы деп коебузбу, мындай бир өмүр бою эңсеген бир ой ишке ашсын деп президентибиз урматтуу Соода Нуркожоевич өзү башында туруп, жер мунапысына кол коюп, элге жардам болсун деп аракет жасаган. Бирок негедир ошондон мурунку эле карт бөрлөр, ошол эле мурунку жерди сатып жүргөн чайкоочулар кайра эле байып, жыргап атышыптыр. Мен кыскача эле айтып коеюн, урматтуу президентибиз урматтуу Соода Нуркожоевич жана ОКМКнын жетекчиси урматтуу Камчыбек Кыдыршаевич сиздерге кайрылып кетет элем. Бир топ менен жолугуп сүйлөшүп калып, алардын колунда бүт далилдүү документтер бар экен. 2019 жылы ошол учурдагы Сооронбай Шариповичтин бийлигинин учурунда Абылгазиевдин күйөө баласы дейт, Сатыбалдиев деген аким болгон экен. Ошол кадимки эле мындай поляны, сугарма сонун жерди $200,000 пулдап, ошо жана гектарщиктерге, жер саткандарга берип жиберген дейт. Ошонун $50,000 алган дейт. А биз $50,000 бердик деп, ар бир участоктон мынчадан бересиңер деп сүйлөгөн аудио запистери дагы бар деп жүрүшөт. Анан ошол Тойчиева Гүлзада деген аял бар экен. Ал 900 гектар жерди ээлеп алыптыр. Бул Военно-Антоновканын үстү жагынан. Ал киши аялды эми билбейбиз, мүмкүн Шабдан Батырдын небереси болсо керек, наследство алган болушу мүмкүн. Бирок андай эмес да болушу мүмкүн, анткени жер сатып ушу менен тирилик кылган аял экен. Анан ошол өзү ушу 50,000 бердим деп, мынчадан чогултасыңар, мен тиги акимге мынча бердим деп жүргөн сөздөрү бар экен. Анан бул мен менен жолуккан топтун колунда бүт далил документтер бар экен. Толтура жерди жасалма документтер менен мынчканда сатып жиберишиптир. Бүгүнкү күндө да ошол нерсе уланып сатып атышат экен. Тилекке каршы ошол Абылгазиевдин күйөө баласы деген аким ошол журттагы $50,000 алган. Бүгүнкү күндө мамлекеттик госрегистр деп коет, ошондо жетекчи экен. Дагы деле мынчканда ошолор аркылуу кайра өзүнүн ишин улантып аткан да. Ошону сиздерден суранып кетет элек, ошол топтун алар прокуратурага арызданса, кайра прокуратура өздөрүнө иш козгоп коюптур. Мындай эч генеральный башкы прокуратурадан дагы коргоп атат дейт да, ошолорду чогуу булар, чоң мафия дейт да. Ошол топтун мүчөлөрүн кабыл алып, ошолордун чындыгын бир угуп койсоңор аябай жакшы болот эле. Эч жок дегенде кичине
ортодогулары бай бербей, кичине карапайым элге бир арзаныраак жер жетет эле да. Ошол туугандар, рахмат бар болуңуздар. Мен президентибиз урматтуу Садыр Нуркожоевич менен УКМК жетекчиси урматтуу Камчы Кыдыршаевичке үнүм жетет деп ойлойм, ишенем. Кудайым буйрса бул мафияны дагы мындан дагы башка жүзү ачылат деп да ишенем. Рахмат бар болуңуздар. Sen знакомый подожди, sen приказ получаю. Жалгыла, гитагилемена gelmedim o. Benim site kanalında Sen Ровдан geldin mi? Вот так идет захват чужого имущества. Почему захват? Возбуждено в Сокольском районе. Неге захватай? Эти люди писали заявление. Да, мы тоже писали заявление. Сатылганбыз акчага. Они, получается, предупреждены, что это чужая собственность. И невзирая на Это наша собственность. Bizde de. невзирая на это, они продолжают И, пожалуйста, вот. Sögüp bananı karasam jönü jap деп приказ берген. Вот эта женщина. И вот эта женщина, да? Твое лицо тоже знакомое. Вот очень Твое знакомое лицо. лицо. Да, твое тоже Это частная знакомое, собственность. да. Давайте. Эч кандай приказ бербейле кой. Эч кандай приказ бербейле кой bizde de. Эч кандай bizde de бербейле кой. Үйүнүн карачы. Очень знакомое лицо дейт. Силер өзүңөр закон менен Ооба да. Жап деп приказ берип атпай жөнүндө келип алып. Жап, иди жап дейт. өзү сөйлөсөңүз сиз Жап дейт. биз сатып алганбыз, биз захватчик болуп атабызбы ошондо? Жок, биз сатып Ошо. Sen de открывай. Sana sen открывай. Сатып алганбыз бияк. Сатып алдыңбы? Бар сатып Мыйзам чегинде сот коюп берди кече. Ошол жакта чечсин. Bizge o жерде берген. Ошол жакта чечсин. Имеем право, сыймайбыз. Сиз кылсаңыз болот. Не кылса болот да буга жөнүндө. Мен кана эмиңиз Не власть. не кыласың? Не власть. Sen ne kılasın? Кармап турган асманың болсо туй. Кармап турган асманың болсо туй. Asmanın karın usta. Ур давай. Sen kim kantar? Ачуу урган мен. Sen kim kantar? Урчу? Давай, ур мени. Давай. Эже мыйзам чегинде Провоцирует. кармап турган асманың болсо туй. Могу жерде эч бир адам жылбайт. Жылбайды, ешкім жылбайды. Никто. Губернатор никтосун. Губернатор никто деди барын, Губернатор никто деген жок. Губернатор собственность айтып отыр. Ешкім никто да айткан жок. Провокация сен мага айтып атасың. Мага айтып атасың. Сен айтып атасың. Мен айтып атасың. Сен никтосун да айтып отыр. Губернатор бар. Баргыла, баргыла. Захват кылган деди. Захват кылгыла деген жок. Не деди? Алдыңа алган жер Не деди?